үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар маселеси жөнүндө сөйлөгүм келип атат. Үрөй учурган күз айында Кадамжай районунда бир үй-бүлөдөн атасын баласын чогуу атып кеткен бир үрөй учурган окуя катталган. Коомчулукта резонанс болду эле. Мына ошол үй-бүлөгө, ошол үй-бүлөнүн кызынын башына дагы мына бүгүнкү күнү оор сыноо келип турат. Мен сүйлөгөнгө мажбур болуп турамын чынында. Ал аял киши мына кече баарыңыздар соц тармакта резонанс болду. Үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган аз келгенсип. Анан моундай бир психологиялык жардамга муктаж болуп, атасынан, инисинен ажырап, ал аз келгенсип эми мына жанагы жарандык күйөөсү тарабынан ыдык көрүп турган учурда ал күйөөсү, эми бул жарандык күйөөсү сотко берип, баламды урду деп мына бир айга камакка түшүп отурат да. Мындай күкүк күйөөлөр көбөйдү өзү бизде Кыргызстанда. Балдарын карабай, бизде мыйзам жол бербейт. Көп аял алууга. Баласын карабай. Энеси менен энесинин багуусундагы балдарыбыз. Ошол күкүк күйөөлөрдүн мына укугун биринчи орунга коюп, кече эми бул тергөөнүн албетте бул тергөөгө кирише албайбыз. Бирок сот тергөөчү мына суранычы менен камалып отурат. Бул резонанс. Ошон үчүн мен ушул коомчулуктун дагы бүгүн мына суроо талабы ушул болуп атат. Үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдын укугун коргоп чыгалы. Мен коомчулукка кайрылам. Ал аял эне, баарыбызда бала бар. Баласын мүмкүн анча-мынча ошол мындай психологиялык моундай кыйынчылыкка тушугуп турган учурда какыс-кукус кылгандыр кичине. Бирок мынчалыкка барып, бала аялды камап, балдарынан ажыратып коюп. Мына кече соц тармактагы тараган тасманы көрдүңүздөр. Карыган энеси чырылдап жүрөт, камабагыла, балдарынан ажыратпагыла энени деп. Ошон үчүн мен да коомчулукка кайрыламын. Үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган эне мыйзамдык дагы зомбулукка кабылбаш керек. Кичине жеңил чараларды кылып, бир ошол коомчулук мындай жардам берсек, гуманизмди эч ким али атмен кыла элек. Ушул жагында карашыбыз керек. Ошон үчүн мен Алмаз Акынжанович ушул маселенин төгөрөгүндө дагы бир жакшы